Кайрылуу күн достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге түрк элинин пиде деп аталган өзгөчө тамагын жасап көрсөтөм. Бул пиццадан айырмаланып, өзгөчө болуп жасалат. Камыры дагы жука болот. Эгер видео кызык болсо, аягына чейин көрүңүздөр. Пиденин камырына бизге ун, дрожь, каймак, суюк май, туз, сахар жана жылуу суу керектелет. Эң биринчи идишибизге унду электен өткөрүп алабыз. Ундун үстүнө жылуу сууну, суюк майды, сахарды, тузду, дрожьту, каймакты салып, баарын жакшылап аралаштырып, камырыбызды ыйлеп алабыз. Камырыбызды эзип ыйлейбиз, анткени ичиндеги кант, туз эригенче. Пиденин камырын жасоо технологиясы ошондой. Бизде ушундай пластилин сыяктуу башкача камыр болот. Башка камырлардан өзгөчө болуп жасалат. Анан камырды жылуу жерге 40 минутага жаап коебуз. Андан соң пиденин начинкасын даярдайбыз. Ал үчүн бизге говяжий фарш, туз, мята, паприка, пияз, полугорки жана сладкий перец, помидор, петрушка, суюк май жана сыр керектелет. Эң биринчи пиязды туурап, аны блендерге салып, блендерден майдалап өткөрүп алабыз. Андан соң фарштын үстүнө салабыз. Сладкий жана полугорки перецтерди дагы блендерден өткөрүп салабыз. Помидорду да блендерден майдалап алып, майдаланган помидорду фарштын үстүнө салабыз. Андан соң петрушканы дагы майдалап туурап алып, аны фарштын үстүнө салып алабыз. Андан соң фарштын үстүнө суюк майды, мятаны, паприканы, тузду, кара мурчту салып, начинкабызды жакшылап аралаштырып алабыз. 40 минута өткөн соң камырыбыз ачыды. Аны алып экиге бөлөбүз. Пиденин дагы бир купуязы камырыбызды жайганга колдонуу үчүн бизге буудай уну керек болот. Аны кез келген супермаркеттерден тапсаңыздар болот. Андан соң камырды буудай унунан чачып, узунунан же овальный түрдө жайып алабыз. Анын үстүнө начинкабызды салып, жука кылып жайып чыгабыз. Эми камырыбыздын четин бир аз бүктөп, пиденин формасын жасап алабыз. Четин тырмагыбыз менен басып чыгабыз. Андан соң духовканын идишин алып, ага буудай унун сээп, жасалган пидебизди салып алабыз. Андан соң четтерин жумуртканын сарысы менен сүйкөп чыгабыз. Аны духовкага 230-250 градуска коюп, 10-15 минута салып бышырабыз. Бышаарына 2-3 минута калган соң сырды теркадан өткөрүп, духовканын ичиндеги пиденин үстүнө салып, кайра жаап 2-3 минута бышырабыз. Биздин өтө даамдуу, жумшак пидебиз даяр болду. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр.
сиздерге аябай жагат деген ойдомун. Тамагыңыздар таттуу болсун.